Салам достор. Саламатсыңарбы? Тез окуу рубрикасынын окурмандары, көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Назгүл окуу дигиталь. Биз буга чейин 12 сабак чыгардык. Тез окуу дедик. Скорочтение кыргызча. Болгон билген маалымат менен сиздер менен бөлүшүп келе жатамын. Азыр биз мнемотехника, эске тутуу, кантип тез эске тутуп калабыз. Акырындан этап менен кирип келе жатабыз. Бүгүнкү темабыз бул мнемотехниканын 3-чү бөлүгү. Кантип эске тутуп кала алабыз? Кантип ырларды балдарга бат жаттатабыз, же болбосо өзүбүз жаттап калабыз? Окуган чыгармаларыбызды же маалыматтарды эске тутуп калып, унутпай кайра айтып бергенге студенттер үчүн, окуучулар үчүн жана кичинекей балдарды жаңы үйрөтүүдө дагы абдан керектүү техникалардын бири. Менин колумда карточкалар даярдап алдым. Мынакей, мына кандай карточкалар бар. Көргөзүп берейин. Бул карточкалар бири-бири менен кандай байланышы бар? Эмне себептен буларды тандап алдым? Жана канча карточка керек болот? Жана бул карточкалар мнемотехника менен кандай байланышы бар? Мен бүгүн сиздерге айтып бермекчимин. Эң биринчи, бүгүнкү сабакта бул мазмуну менен тааныштырып кетейин. Биринчи, бул жакта өчүрүп алам. Мнемотехникада бүгүнкү сабакта биз структурасы менен таанышмакчыбыз. Мнемотехниканын структурасы бизге мнемотехниканын квадраты керек болот. Бул жөнүндө сөз кылганбыз мурдатан. Бирок эми кийинки этаптар менен байланыштырып кете баштайбыз. Андан кийин мнемотехниканын квадратынан сырткары мнемотехниканын жолчосу. Бул эмне? Ушул темада кеп кылмакчыбыз. Андан сырткары мнемотехникалык таблица деген бар. Ал жака андан дагы көбүрөөк квадраттар керек болот. Ал квадраттардын бири-бири менен байланышы, эмне кылып байланыштырабыз, кантип байланыштырабыз, алар мнемотехника дегенде эмнеге, бизге эмне берет? Ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мынакей, бул таблицасы, бул жолчосу. Кызыктуу болот деп ойлоймун. Келгиле, сабагыбызды улантабыз. Мнемотехниканын структурасын мен бул жакта улантмакчымын. Бизге мнемо квадрат керек биринчи. Эң биринчи. Бул мынакей, бул жөнүндө сөз кылганбыз. Эгерде бул жерге абстрактуу сөз же сүрөт берилген болсо, муну конкреттештиребиз. Айлантып, тегерентип, өң беребиз, буга көлөм беребиз, 3D кылып сүрөттөп чыгабыз. Бул жөнүндө сөз кылганбыз. Бул бизге эмнеге керек? Эгерде балдардын көңүл буруусун же сүйлөө речин негизи эле интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү үчүн эң кичинекейден баштайбыз. Бул балдарга эле эмес, биз үчүн дагы керек. Жөнөкөйдөн татаалга өтөбүз. Бул квадратчадан андан кийин татаалдарга өтө баштайбыз. Мынакей, бул жактан бир эле сөз боло турган болсо, бул жерден балдар же сиз татаал сөздөрдүн же материалыңыздан окуган нерселерди бул жерден кичинекейден баштайбыз. Бир сөз же сөз айкалышы же жөнөкөй бир сүйлөмдөн башталат. Бул бир эле квадраты болду. Андан кийин мнемо жолчо деп аталат. Кийинкиси, бул жолчодо мындай квадраттан бир канчасы керек болот бизге. Бул квадраттардын ичи бош эмес, ар биринде бирден сөз бар. Андан кийин, эгерде бул жака бир сөздү айтсак же бир сүйлөм айткан болсок, бул жакта экинчи сүйлөм, үчүнчү сүйлөм коюшулат. Ошентип тил өрчүтүү
өрчүй баштайт, өнүгө баштайт. Андан кийин үчүнчү сөз кетти. Мынакей бул жакта күн деп эле койсок, күн чыкты, бирок кичине булуттар каптап турган. Бул эмненин белгиси дедик? Бул азыр жакында жаан жаайт го деп ойлонуп калдык. Анда тезирээк үйдү көздөй жөнөлүк. Бул жолду көргөзүп жатат. Балдар бул жактан бул сүрөттөрдү көрүп алып эле өзлөрү аңгеме түзө башташат. Же болбосо биз окуган аңгемелерибизди, маалыматтарыбызды ушундай кылып сүрөттүү кылып, образдаштырып, элестетип, ушинтип эске сактап калабыз. Мен уже мурунку сабактарда айтып кеткен болчумун, кинолорду көргөндө же адабий чыгармаларды окуганда ал жакта ушунча образдаштырылып, чыныгы жашоого жакын болгон үчүн аларды биз эске тутуп калабыз, унутпайбыз. Эми бул жолчосу деп аталат. Мындан 4 квадрат керек болду. Бул жакта 1 квадраттан турса, жолчосунда бир канча болду. Муну улантып кичинекей аңгеме түзө баштадык. Андан кийинкисинде мнема таблица деп коет. Бул жадыбалда мындай таблицадан, квадраттардан бир канчасы керек. Бул жакта бир эле сөз айкалышы, бир эле сүйлөм айта ала турган болсок, андан кийин бир сөздөн биз 4 сүйлөм түзүп, кичинекей окуяны айтып бергенге, сүрөттөп бергенге өтө баштадык. Анан бул жакта аны көбөйтө баштадык. Сүрөттөрдү көргөн сайын, кыймылдаган сайын улам сүйлөй берип, көнүп, балдардагы сөз байлыгы көбөйөт. Булардын баардыгын өз алдынча карап чыксаңыздар болот. Бул эмне, бул эмне, бул эмне бүт баарын айтып чыгып, бир-бирден бул жактан карап чыгасыңар. Андан кийин бул карточкаларыңарды, мен башында карточкаларды көргөзүп кеткем. Булар негизи түстүү болсо, андан да кызыктуу, жакшы эсте калат. Эгерде түстүү болбосо, анда түс бер деп айтасыңар. Алар түстүү кылып элестетип алат. Андан кийин эң негизгиси, буларды элестетип жатканда техниканын эң негизгиси көзүн жумдурбай элестетиресиңер. Көзүн ачып алып, бул жакты карап, элестетип, бүттү. Ушинтип сүйлөп көргөзө баштайт. Бир мисал. Бул жакта мынакей 4 бири-бирине байланышы жок сүрөттөр турат. Банан, крокодил, кирпич деп коет бул жерде, дуал, гитара. Кантип эстеп каламын? Буларды бири-бирине байланыштыра баштайбыз. Эгерде банан эле болсо, банан жөнүндө айтып бер, бананды сүрөттө дейсиздер. Андан кийин крокодилди, андан кийин дуалды, андан кийин булар менен байланыштырып, бир эле окуя түзөсүңөр. Алим жолго чыкты. Жолдо кетип барат, курсагы ачып, бир бананды жеди. Андан кийин ары басканда, ал жактан чоң суунан крокодилди көрүп калды. Кантээрин билбей чуркап барып, дуалдын аркасына жашынды. Ал жерден крокодилден сүйүнгөнүнөн гитарасын алып чыгып, ырдай баштады. Бул окуяны сөзсүз балдар эстеп калышат. Эмне болду десеңер, банан жеди. Эмне жеди? Банан жеди. Кимден качты? Эмнеден качты? Крокодилден качты. Кай жерге жашынды? Дуалдын артына жашынды. Андан кийин кутулгандан сүйүнүп эмне кылды? Гитара чертип ырдады. Балдар муну сөзсүз, эгерде мультфильмди көргөндө дагы муну жаттап калышат, эстеп калышат. А эгерде эле ушул 4 сөздү айтып коюп туруп эле эстеп калдым, кайсы сөздөр эле десең, чоңдорду эле да, ушинтип эстеп кала албайбыз. Кайсы сөздөр эле? Бул сөздөрдүн санын акырындан көбөйтө баштайсыздар. Дагы бир мисал. Биздин кичинекей кезибизден бери жаттаган, баарыбызга маалым болгон
ыр саптарын айтып коеюн. Атайын бул эң жеңил деп тандап алдым. Кийинки сабактарда башкаларга өтө баштайбыз. Чын эле жаттай алдыңызбы, жаттай албадыңызбы? Аны кийинки сабактарда көрсөтүп бермекчимин. Муну баарыңар эле жатка билесиздер. Муну кантип үйрөтөбүз биринчи көргөзүп берем. Аю чейинге барабыз, алмасынан алабыз. Аю уктап жатканда үйдү көздөй качабыз. Көздөрүбүз шак-шак-шак, колдорубуз шак-шак-шак, буттарыбыз тап-тап-тап. Бүттү. Балдар муну кыймыл-аракет менен балдарга көргөзүп берип, жакшы жаттап калышат, Аю чейинге барабыз деп кыймыл-аракетти көргөзөбүз. Андан кийин алмасынан алабыз деп терип атканыбызды көргөзөбүз. Аю уктап жатканда деп кыймыл-аракеттер менен көргөзгөндө ушул кыймыл-аракеттер менен жаттап атышат балдар. Үйдү көздөй качабыз. Колдорубуз шак-шак-шак, буттарыбыз тап-тап-тап көргөздүк. Муну кыймыл-аракет менен көргөзгөнгө бул оңой. Мындай. А кээ бир ыр саптары бар. Же болбосо аларды ушинтип көргөзүп берүү мүмкүн эмес. Баардык эле ырларга же окуяларга кыймыл-аракет менен көргөзүү же болбосо эмоция менен жестиканы колдонуу оңой боло бербейт. Анда кандай кылмакпыз? Эгерде бул жерге мүмкүн эмес болсо, анда мен аю чейинге барабыз, алмасынан алабыз. Аю уктап жатканда үйдү көздөй качабыз. Колдорубуз шак-шак-шак, буттарыбыз тап-тап-тап. Бул сөздөрдү көргөзүп жатканда балдар эстеп, сөзсүз эле кыймыл-аракет эмес, мындай сөздөрдү мынакей көргөзүп коебуз. Бул сөздөрдү таанышат. Анан эстеп кетип, акырын 1-2 жолу айттырып, кайра-кайра айттырып, эгерде биз окуп калган балдарга текстти берип койсок, өзүлөрү окуп кайталап алышат. А мектептен батыраак тез окуп калыш үчүн кечке текстти көргөзө бере албайбыз. Текстти көргөзгөндүн ордуна алар элестетип, сөздөр менен байланыштырып жаттап калса, тезирээк жаттайт да көпкө чейин калат. Карточкалар деп мен ушуларды айткан болчумун. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Сабак жактыбы? Анда эмесе кийинки сабактардан жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Сабак жакса, башкалар менен да бөлүшүп, башкаларга дагы үйрөтүп келгиле. Тез окууну жандандыралы, китеп сүйдүрөлү, билимдүү адамдардын санын көбөйтөлү. Видео жакса, бөлүшкөндү унутпаңыз, лайк басып, алдында сунуштарыңыздарды жана өз ойлоруңарды күтөмүн. Комментарийлерди кошуп коюуну унутпаңыз. Жакшы туруңуздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин.